Мына бул жерде асуулар турат да. Көнүп калганбыз, эми асуу деп автоматтык эсептөөчү машиналар да, булар урналар. Ал жерден бүткөндөн кийин, шайлоо бүткөндөн кийин кечки саат 8-тен кийин маалыматтын баары мына бул серверге келип түшөт. Мына бул сервер. Бул серверде эч кандай сбой, же болбосо бир кийлигишүү болгон жок да. Сервер кандай иштеп атса, ошондой эле иштеп атат. Эч кандай маселе жок ал жерде. Анан серверден келип биздин негизги сайтка түшөт. Сайтта анан баягы маалыматтар ар бир партия боюнча, талапкер боюнча чыгат. Бул сайтта дагы эч кандай өзгөрүүлөр, сбойлор болгон жок. Бул иштеп атты. Бул сайтта. Андан кийин анан бул кыскача мындай маалыматтык баракча ачылган. Биздин Борбордук шайлоо комиссиянын IT адистери ачкан. Муну эмнеге ачкан максаты? Бул ошол бул негизги сайттан киргенден кийин караш үчүн дагы бир баракчасына кирип, анан дагы бир баракчага кирип, ошондо 3-4 баракчага ачкычакты баягы түшүнбөй калат, анан көп маалыматтарды баягы талдай албай калат деп, жарандарга жеңилдик болуш үчүн баягы бир эле басканда чыккандай кылып кыскача баракча ачкан. Ушул баракчадагы эсептөөчү формуласынан сбой кеткен да. Эсептөөчү формуласынан бир нече мүнөткө механический деп коет муну катачылык. Ошондон жанагындай маселе жаралып калды. Бирок бул баракчадагы сбой буга да тиешеси жок. Кийлигишүүсү да жок. Тем более бул жерге. Ошондуктан мен муну көргөзүп атканым атайын ушу биздин кыргызстандыктар, шайлоочулар, айрыкча ушу шайлоо активдүү келип катышкан жарандарыбыз өзүбүздүн добуш уурдалып кеттиби, жоголуп кеттиби дегендей кабатыр болбосун. Баардык добуштар турат. Азыр кол менен саноодо жүрүп атат. Ал дагы бүткөндөн кийин баардыгы ачык айкын көрүнүп турат. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болуп мына 1-июлдан баштап иштеп атам. Парламенттен бекилип келдик эле. Мен өзүм ушул оппозициялык фракциядан сунуш болуп өтүп келгем да. Кече дагы радио, телевидениялар сурап атат сиздерге кандайдыр бир кысым деп. Мен өзүмдөн эч кандай өзүм үчүн жооп берем. Кысымды да көргөн эмесмин. Бирөөнүн чалып ушул боюнча бир суранышын да көргөн эмесмин. Тескерисинче саясий партиялардан, талапкерлерден мага күндө телефон чалуу, консультациялык суроолорду берип атышты. Мен айтып берип аттым. Мыйзам бузбагыла, мына мындай кылсаңар болот, бул мүмкүнчүлүк бар, бул жок деп мындай айтканда иштеп аттык. Бул мен эле эмес, жалпы ушу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, кызматкерлери баардыгы эле ушул багытта иштешти да. Ошондуктан бул жерде бир атайын бир жасалма нерсе болуп кетти дегенден алыс болушубуз керек. Мен дагы муну ушу ишендирип айтып кетет элем да.